Педагогиканын негизги категорияларын улантабыз. Билим берүү, окутуу жана тарбиялоо. Бул педагогиканын илим катары калыптануу мезгилиндеги 3 фундаменталдык категория жана педагогиканын негизин түзөт. Эми ар бирине токтоло кетсек, педагогиканын негизги категорияларынын бири тарбиялоо процесси. Тарбиялоо кеңири маанисинде адамдардын өндүрүштүк, коомдук жана маданий ишмердүүлүгү үчүн шарттарды түзүү жолу менен инсандын руханий, физикалык өнүгүүсүнө системалуу жана максаттуу таасир этүү процесси дегенди билдирет. Тарбиялануучу дүйнөгө жана адамдарга карата мамиле жана өзүнө карата өзүнүн түшүнүгүн өзгөртөт. Тарбиялоо бул үзгүлтүксүз процесс. Жалпы категория катары өзүнө окутууну жана билим берүүнү камтыйт. Заманбап илимде тарбиялоо дегенде тарыхый жана маданий тажрыйбаны муундан муунга өткөрүп берүүнү түшүнүшөт. Практика көрсөткөндөй, диалектикалык тарбиялоодо негизи баардык ошо тарбиялоонун түрлөрү жана принциптери бири бири менен байланышта. Ал инсандын жасаган аракетин жана ошондой эле негизги сапаттарын өнүгүшүнө жана бекемделишине көмөкчү болот. Бул сапаттар адамдын дүйнө таанымын гана мүнөздөбөстөн социалдык, моралдык абалын жекече умтулуусун да мүнөздөйт. Азыркы учурда тарбиялоо жана билим берүү коомдун жана мамлекеттин илимдин жана маданияттын калыптануусунун негизги факторлору катары каралат. Тарбиялоо маселеси баардык учурда белгилүү коомдук функцияны жана социалдык ролду ишке ашыруу үчүн жаңы муунду жөндөмдүү муунду даярдоодо тарыхый керектөөнүн бар экендигин чагылдырат. Башкача айтканда, тарбиялоонун мүнөзүн жана маселесин системалар түзөт дагы улуттук салттарга, коомдук тарыхый түзүлүштөргө жана ошондой эле өзгөчөлүктөргө, баалуулуктар менен мамлекеттин саясий идеологиялык доктринасына да алып келет. Мында тарбиялоочу адамзат топтогон тажрыйбаны өткөрүп берет, маданият дүйнөсүнө алып кирет, өзүнө өзү тарбиялоого шыктандырат. Татаал жашоо кырдаалдарын түшүнүүгө жана түзүлгөн ар кандай оор жана жеңил кырдаалдан чыгуу жолун табууга жардам берет. Ал эми тарбиялануучу өз кезегинде адамдык мамилелердин тажрыйбаларын маданияттын негизинде ошондой бир жалпы билимге ээ болот, өзүнүн үстүнөн иштейт, баарлашуу ыкмаларын жана жүрүм-турум эрежелерин үйрөнөт. Дүйнөлүк практика көрсөткөндөй, системалар бул спартандык, рыцардык тарбиялоо системасы, үй бүлө, джентльмендик тарбиялоо, жамааттык жана чыгармачылык система деп саналат. Педагогиканын экинчи категориясы бул окутуу. Тарбиялоо категориясына токтолдук. Эми окутууга өтсөк, педагог тарабынан белгилүү билимди, жөндөмдүү көндүмдөрдү өз ара шарттаган, максаттуу, уюшулган жана системалуу ишке ашырылган өткөрүп берүү процесси катары түшүндүрүлөт. Мында окутуучу окутат, билимди, турмуш тажрыйбасын, ишмердүүлүгүн, ыкмаларын, маданиятын жана ошондой эле илимий негиздерди максаттуу өткөрүп берет. Билимди, көндүмдөрдү жөндөмдүү өздөштүрүү процессин жетектейт. Окуучулардын инсандык өсүшү үчүн шарттарды түзөт. Алардын эс тутуму, көңүл буруусу жана ой жүгүртүүсүн жакшыртууга аракет жасайт. Ал эми окуучу окуйт, берилген маалыматтарга ээ болот, үй тапшырмаларды жасайт, өз алдынча иштерди аткарат жана ошондой эле классташтары менен, жамааты менен өз алдынча аткарат. Өз алдынча көзөмөлдөөгө, салыштырууга, ой жүгүртүүгө аракеттенет. Жаңы билимдерди, маалыматтарды, кошумча булактарды китептен же интернеттен өз алдынча табууга, билим алууга демилге көтөрөт. Ошентип окутуу, тарбиялоо диалектикалык мамилеси анын кызыкчылыктарынын, алган билиминин, көндүмдөрүнүн жөндөмдүүлүктөрүнүн негизинде адамдын ишмердүүлүк жана жеке мүнөздөрүнүн өсүшүнө алып келет. Педагогиканын үчүнчү категориясы билим берүү төмөндөгүдөй түшүндүрүлөт. Өсүп жаткан адамдын жана коомдун баалуулуктары, адамды окутуу жана тарбиялоо процесси акырындагы ошо жыйындысы же система деп түшүнсөк болот. Билим берүү илимий билим, таанып билүү жөндөмдүүлүгү, көндүм тутумуна ээ болуу процесси. Баардык билим берүүчү же окуу жана тарбиялоочу мекемелер белгилүү шартта өлкөнүн алкагында система түрүндө берилет.
Педагогиканын 3 негизги категориясы кантип мамилелеш болот? Бул суроо боюнча ар түрдүү көз караштар бар. Бизге бул түшүнүктөр ишмердүүлүк, өз ара аракеттенүү, системалуулук аспектилери аркылуу кызыктуу. Окутуу, тарбиялоо жана билим берүү ишмердүүлүк жана анын жыйынтыгы болуп өнүгүшү эсептелинет. Тарбиялоо, окутуу, билим берүү адамды өнүктүрүү максатында тарбиячы жана тарбиялануучунун, машыктыруучу жана спортсмендин, окутуучу жана окуучулардын аракеттенүү, өз ара аракеттенүү процесси болуп эсептелинет. Тарбиялоону, окутууну жана билим берүү системасы катары кароодо төмөнкү элементтерди бөлүп карашат. Бул процесстин объектиси жана субъектиси, каражаттары, максаты жана жыйынтыгы. Окутуунун технологиясы грек тилинен техне, чеберчилик, окуу дидактикалык процесстин натыйжалуулугун жогорулатуу кызыкчылыгында белгилүү ыраттуулукта ишке ашырылуучу илимий методдордун, каражаттардын, ыкмалардын, формалардын жыйындысы болуп саналат. Ошентип, бул бир тарабынан окуу маалыматты сунуштаган иштеп чыгуунун методдорун жана каражаттарын жыйындысы. Башка тарабынан бул зарыл техникалык, маалыматтык каражаттарды колдонуп, окутуучу окутуу процессинде окуучуга таасир этүү ыкмалары жөнүндөгү илим. Ал эми педагогикалык шарттар алдыга коюлган милдетти чечүүгө жардам бере турган окутуунун мазмуну, аларды иш жүзүнө ашыруунун материалдык мүмкүнчүлүктөрүнүн жыйындысы болуп саналат. Сабакта бул инновациялык технологияларды, информатикалык технологияларды пайдалануу машыгууга даярдоо процессин тездетет. Машыктыруучунун өз алдынча чыгармачылык көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Көзөмөлүүлүктү камсыздайт жана спортчунун окууга болгон кызыгуусун мотивациялайт. Жана ошондой эле бул спорттук секцияларда маалыматтык коммуникация технологияларын пайдалануу предмет боюнча теориялык жана практикалык билгичтиктерин жана көндүмдөрүн көтөрүү, билим сапатын жогорулатуу жана окуучуларды мотивациялоо деп түшүнсөк болот. Педагогикалык шарттар бул коммуникативдик мейкиндикти оптимизациялоо, билим берүү борборлорун уюштуруу. Аларга ошондой эле аудиториялык сабактар, аудиториядан сырткаркы сабактар, спорттук мелдештер жана белгилүү бир спортсмендер менен маектешүү, интервью болуп салыналат. Жана педагогикалык шарттар катары биз инновациялык технологиялар, аралыктан окутууда ар кандай платформаларды дагы айтсак болот. Мисалы үчүн Google билим берүүдө бул Google Classroom жана ошондой эле Zoom платформасынын каналында билим берүү жана окутуу процесси. Ал эми өз алдынча иштин темалары берилди сиздерге. Кийинки сабакта бул теманы дагы улантабыз жана көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.